Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы, амансыздарбы? Мен бүгүн силерге бул чыгарышта Баткен шаарындагы азык-түлүктүн баасын көрсөтүп коюуну чечтим. Андыктан биздин чыгарышты акырына чейин көрүңүздөр. Өлкөбүздө айрым бир статистикага карасак, өлкөбүздөгү жарандар тапкан кирешесинин 70%-ны азык-түлүккө коротот экен туугандар. Дал ушул азык-түлүк баасы Баткен шаарында кандай? Бүгүн күнгө 17 июнга карата бааны билели. Биринчи урматтуу көрүүчүлөр, могул жерде мынакей эт дүкөнү ачылган. Дал ушул эт дүкөнүндөгү эттин баасын силерге көрсөтүп коем. Могул жерде жазып коюптур. Уйдун эти 420 сом. Арзан экен. Эт эч кандай көтөрүлгөн эмес. Салам алейкум. Кандайсыз? Кой эти барбы силерде? Кой эти жок. Кой эти негизи канча болот баасы? 550 сом. 550 сом. Уйдун эти 420 сом да? 420 сом. Букан эти 480 сом, уйдун эти 420 сом. Демек, эч кандай эттин баасы Баткен шаарында көтөрүлгөн эмес туугандар. Азыр биринчиден сурап билебиз, бул жерде эмне сатып жатат? Салам алейкум. Кум шекер канча болуп атты? Кум шекер баасы айтып койсоңуз. Шекер 90 сом, а? Жакшы. Кум шекердин баасы 90 сом болуп жатат. Өтө эле кымбат эмес, туугандар. Негизи Баткенде баалар жакшы эле. Азыр силерге ундун баасыны, азык-түлүктүн баарынын баасыны билип беребиз. Бул жерде нан сатып жатат. Нан канча же? 20 сом, 20-25 сом, 50 сомго чейин, а? 30 сом, 50 сомго чейин. Жакшы. Жакшы нандар 50 сом, 20 сомдон 25-30 сомго чейин. Бул жерде көрүп турасыздар, Навайканада нандын баасы 15 сом туугандар. Баткен шаарындагы Борбордук базарынын айланасында жүрөм. Бизди алыстан көрүп жаткан мекендештер, урматтуу көрүүчүлөр, Кыргызстандын башка аймагынан көрүп жаткан мекендештер, биздин Баткен шаарына келсеңиз, дал ушул Борбордук базарынан бир кирип өтүңүздөр. Баткенде Кыргызстандын эң алыскы четки областы болсо дагы азык-түлүктү көрдүңүздөр, башка облуска салыштырмалуу арзан эле туугандар. Мен жакында Ош шаарында болуп келдим. Ош шаарында деле эч кандай Баткен менен баасы, мен азыркы сурап жаткан баа менен эч кандай айырмасы деле жок. Негизи азыр урматтуу көрүүчүлөр, кризис дүйнөлүк деңгээлде болуп жатат туугандар. Ал жерде унду сурап коелу. Салам алейкум, кандайсыздар? Un канча болуп калды? Birinci sort, высший sort, экинчи sort. 2200. Birinci sortlar, ha? Жакшы. 2200 сом. Ундун баасы. Көрүп турасыздар, бул жерде ун кеңири. Жакшы туугандар, Баткенде тартыштык жок азык-түлүктөн. Un дагы, башка азык-түлүк дагы кенен эле жетиштүү. Мен азыр сиздер көрүп турган Баткен шаарындагы Дыйкан базарына келдим. Бүгүн жума күнү 17 июнь Дыйкан базарында бизде базар болот. Жума ишемби күнү Баткенде оптовый базар жүрөт. Так, муну сурап коелучу. Бадыран кимден бадырың? 60 сом, а, килограмм. Окей, бадыран 60 сом. Помидор канча же? 60 сом. Помидор 60 сом, бадыран 60 сом. Дарбыздар чыгып тур. Дарбыз канча сом болуп калды? 1 килограммы 35 сом, а? Каяктын дарбызы? Каяктыкы? Өзбекстандыкы, а? Жакшы. 1 килограмм дарбыздын баасы 35 сомдон. Эми урматтуу көрүүчүлөр, азырынча дарбыздын баасы кымбатыраак болот, себеби дегенде эми эле гана башталды. Бул жерде Шамалды сайдыкка келип тур. Капуста бүрүштүк 50 сомдон туугандар.
Koğun kança oldu koğun? Koğun 100'den 150. Şamaldı saydık o. 100'den 150'ye geçen. Danasına acı kilogram var. Ştuga. Darus kança kilogram? Darus kilogram 35 tane. Yaxşı. Koğun 100 som, 150 somdan kişinekey danası şunday. Ştuga. Alemi daruzun bası jana aytkандай 35 somdan. Şamaldı saydık. Так, нол жерде. Assalamu alaikum. Анес. 40 сом пияз бу? Пияздын басы 40 сом а килограмм. Картошка канча? Картошка канча? 35 сом а? Картошканын басы 35 сом, пияздын басы 40 сом. Сабиз канча жа сабиз? 35 сом а? Жакшы. Сабиздин басы 35 сом, картошканын басы дагы 35, пияздын басы 40 сом. Так, Баткен шаарындагы дыйкан базары. Билчеттен көрсөткөнгө аракет кылам. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр гүрүчтүн баасындагы билебиз, Баткендеги эң алдыңкы бренд болгон ак турпак гүрүчү канча сом болуп жатат. Мына жерде сиздер көрүп турган гүрүчтөр. Кандай сене жакшысызбы? Гүрүч канчадан? 150 сом ак турпактыкы. Эң алды 150 сомбу, же андан кымбаттагы барбы? Эң алды 150 сом, жакшымы? 150 сомдон эң алды килограмм беребиз. Гүрүчтүн баасы кымбаттагандай туугандар. Так, макарон түрү менен көрүп калдык. Кандай сиже? Макарон канчадан? 60 сомдан килограмм. Бардыгы бир эле баасы. Макарон 60 сом, туз 15 сомбу, 10 сомбу? 10 сом. 10 сомдан, туздун баасы 10 сом. Рахмат эже. Мына урматтуу көрүүчүлөр, баа ушундай бизде. Кризис чындыгында дүйнөлүк деңгээлде кризис болуп жатат. Башка өлкөлөрдө дагы кризис, ошондой эле биздин Кыргызстанда дагы кризис. Эми бул дагы убактылуу деп ойлойм. Кудай буйрса баары нормага келет. Могу жерде майларды сатып жатат. Кандай сиже майыңыз 5 литрлик канча сомдон канча сомго чейин? 5 литрлик канча сом болот? 700-680 сом, 500 сом, 700 сом болот. 680 сом, 700 сом. Сизде таткан жок эже. Баасын сурап атам. Азыр ашы сүйлөгөндөрдүн баары чыгып өчмөй айтпайм. 680 сом, 700 сом. Пахта майы туугандар. Так, кандай сиже? Жакшысызбы? Болгарский канча килограмм? 100 сом, а? Сиз тартпадымбы же, кыжалып болбоңуз? Болгарскинин баасы 100 сом. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ар дайым биздин канал менен бирге болуңуздар. Сиздерге бул чыгарылышта дал ушул Баткен шаарындагы азык-түлүктүн баасыны сиздерге билип бергенге аракет кылдым. Негизи мына өзүңүздөр ой пикир калтырыңыздар, Баткенде эч кандай продукттардан, азык-түлүктөн тартыштык жок. Кудай буйрса мындан ары дагы ушундай болот деген тилек менен. Эгерде сизде кандайдыр бир суроо талаптар болсо, биздин канал аркылуу байланышып, жардама берсеңиз же болбосо суроо талаптар болсо байланышсаңыздар болот. Биздин телефон 0222 86 0011. Кайталап кетем, 0222 86 0011 номер аркылуу, WhatsApp аркылуу же болбосо байланыш аркылуу биз менен байланыш турсаңыздар болот. Мен жыйынтыктайм туугандар.